логотипибизди дагы өзгөртүүгө бардык. Журналисттерибиздин дареметтерин көтөрүү. Бардык шарттар түзүлдү, ошо менен катар айлык майналарыбыз дагы көтөрүлгөн. Элди ыкчам маалыматтар менен камсыздап тура бермекчибиз. Регион телеканалы жаңылануу жолунда. Телеканалдын Манас шаарындагы башкы кеңсеси толук оңдоп түзүүдөн өткөрүлүп, заманбап техникалык жабдуулар менен камсыздалды. Студиялардын жана иш бөлмөлөрүнүн шарттары жакшыртылып, эфирдик жабдыктар толугу менен жаңыланды. Баарыбызга белгилүү болгондой, азыркы доордо, медиа доордо, санариптештирүү доорунда, интернет доорунда бардык эле телеканалдарда жаңыланууну талап кылат. Бардык эле маалымат каражаттарында ошол доордун ыргагынан артта калбоого бизге мындай талап кылат. Биз дагы ошол талапка ылайык өзүбүздүн техникалык каражаттарыбызды, жумушчуларыбыздын иштөө шарттарын бардыгын жакшыртууга дагы бир кадам жасадык. Кудай буйрса мындан ары дагы ошол заман ыргагынан артта калбастан өзүбүздүн мекендештерибизге, телекөрүүчүлөрүбүзгө сапаттуу маалымат жеткирүү кызматын улантууга аракет кылабыз. Телеканалдын баарына белгилүү болгон логотипине да өзгөртүүлөр киргизилди. Регион деген жазууга улуттук символ ак илбирс жана Кыргызстандын кооз тоолору чагылдырылды. Жаңыланган логотип улуттук баалуулуктарды, мекенчилдикти жана өлкөнүн жаратылыш өзгөчөлүктөрүн даңазалап, телеканалдын өзгөчө жүзүн айкын көрсөтөт. Телекөрүүчүлөрүбүзгө жакшы белгилүү болгон логотипибизди дагы өзгөртүүгө бардык. Өзгөрткөндө биз логотипке ак илбирсти коштук. Жана тоону, Кыргыздын тоолорун коштук. Ак илбирс бул баарыбызга белгилүү болгондой, Кыргызстандын улуттук символу болуп, президент тарабынан жарлык кабыл алынып, ошондой таанылган. Ошого байланыштуу биз ошол духту кошконго аракет кылдык өзүбүздүн логотипибизге. Тоолор, бул Кыргызстан тоолордун мекени болгон үчүн ошол тоолорду кошуп, ак илбирстеги тоолордо жашайт. Ошол бир кандайдыр бир руханий жактан дагы бир эл журтубузга таасир этүү дагы өзүбүздүн дагы мындай логотипти мындан ары таанылышында ушул улуттук Кыргыздын улуттук ошол символикалары, ошол баалуулуктары дагы камтылышына аракет кылдык. Сен азыр ошол менен эфирде, андан кийин дагы бир передача сунуштайсың. Телеканал жааматы жаңы кызматкерлер менен толукталды. Мындан ары телеканал жаңыланган форматта иш алып барып, маалыматты ыкчам, так жана жогорку деңгээлде тартуулоого умтулат. Буга улай эле телеканал жаш журналисттерди тарбиялоону жана кесиптик жактан өстүрүүнү да колго алды. Журналисттерге иштеп аткан деги эле жалпы кызматкерлерге шарт түзүү эмес, андан сырткары дагы ушул жерде көп жылдан бери иштеп аткан журналисттерибиздин дареметтерин көтөрүү, алардын бүгүнкү материалдарды мындай тездик менен элге жеткирүүдө, аналитикалык системасын жогорулатууга, ар кандай окуулардан өткөрүп, бири-бири менен тажрыйба алмаштыруу менен ушундай бир жогорку деңгээлге жетсек деген оюбуз бар. Аны менен катар дагы шыгы бар журналисттерди, журналистика тармагына шыгы бар журналисттер менен дагы толуктап атабыз. Муну менен катар дагы биз Бишкектеги Борбор калаада жайгашкан университеттер менен бүгүнкү күндө келишим түзүп, алгачкы бүгүнкү күндө ушул акыркы курстарды аяктап аткан журналисттер журналистика системасына ошо кызыккан балдар кыздарды өзүбүздөн практикадан өткөрүү жана келечекте ошолордон биз өзүбүзгө кадр кылып даярдоо алуу маселесин дагы ишке ашырып атабыз. Ар бир маалыматыбыз жаңылыктардын элге жеткирүү, алардын табитине ылайыктоо боюнча дагы иштер жүргүзүлүп атат. Кудай буйруса ушул биздин телекөрүүчүлөр регион телеканалындагы өзгөрүүлөрдү эфир аркылуу жана социалдык тармактарда күбө боло алышат. Бул жердеги кызматкерлер үчүн заманбап жана ыңгайлуу шарттар түзүлдү. Техникалык жабдуулардын жаңыланышы жана иштөө шарттарынын жакшыртылышы кызматкерлердин жумушка болгон кызыгуусун жана жоопкерчилигин арттырат деп белгилешет. Бүгүнкү күндө интернет өнүгүп, маалыматка толгон заманда жашап жатабыз. Дүйнө эли секунд сайын маалымат алууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Мындай шартта жалпыга маалымдоо каражаттарынын баары эле жаңылануу үстүндө иштеп жатышат. Биздин регион телеканалы дагы жаңы сезонго техникалык базаларын чыңдады, кызматкерлерге бардык шарттар түзүлдү. Ошо менен катар
айлык майналарыбыз дагы көтөрүлгөн. Азыр биз эми бир гана иштешибиз гана калды. Учурда телеканал бир гана түз эфирге чыгуу менен чектелбестен, социалдык тармактарда да активдүү иш алып барып келет. Бул багытта көрүүчүлөр менен ыкчам байланыш түзүү, жаңылыктарды тез жеткирүү жана контенттин жеткиликтүүлүгүн арттыруу максатында СММ кызматына өзгөчө басым жасалууда. Телеканалдагы жаңылануулардын алкагында социалдык тармактардагы күчөтүлүү деп айтсам болот. Анткени биз социалдык тармактарда Facebook, Instagram, Telegram жана башка бардык социалдык тармактарда өзүбүздүн баракчаларыбыз бар. Ал жака ушул жаңылыктарды тез ыкчам жеткирүүнүн өзгөчө бир форматтарын дагы ойлонуштуруудабыз. Анан ушул күндөрү, жакынкы күндөрү дагы баягы өзгөчө элге жеткиликтүү маалыматтарды дагы мындай жеңилирээк формада, тактап айтканда баягы тез сиңимдүү боло турган формада иштеп чыгып, анан элди ыкчам маалыматтар менен камсыздап тура бермекчибиз. Маалымдай кетсек, Регион телеканалы алгачкы эфирге 2019 жылдын 27 сентябрында чыккан. 7 жыл аралыгында телеканал саясий коомдук берүүлөрдү даярдап, элдин көйгөйлөрүн жана сунуштарын бийлик өкүлдөрүнө жеткирүүдө активдүү иш алып барды. Натыйжада Регион телеканалы өлкөдөгү алдыңкы жана ишенимдүү телеканалдардын катарын толуктады. Айбек Исабеков, Шайыр Зайырбек уулу, Регион.